Ош шаарынын Исанов көчөсүнүн 94-дарегиндеги көп кубаттуу үйлөрдүн биринде бачабаздык окуясына каршы жашоочулар нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Алар өлүм менен коштолгон окуяны айыптап, патердин ээсин башка жакка көчүп кетүүнү талап кылышты. Аймакта ири аялдама болгондуктан окуя орун алгандан бери кооптонуп жатабыз, дейт жашоочулар. Ошого бизге жакын жерде жайгашкан үчүн биз шок болуп атабыз да, коркуп атабыз. Кечкурун калат балдарыбыз, кыздарыбыз, ошого ким кепилдик бере алат? Эч ким кепилдик бере албайт да. Эч кимдин башына келбесин мындай нерсечи. Ошол жердеги ар бирибиздин башыбызда келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз кооптонгонубуздун себеби ушул жерде жашаган баягы кылмышкер ошо элдин талабы бу жерден кетсин деген талап коюп атышат. Анан бул азыр биринчи башталышы. Бул азыр эми элдер эми угуп неме болот. Бул дагы күчөйт. Бул даректе мындан 7 ай мурун 1992 жылы туулган Исламбек Дадаев аттуу жаран мойнунан бычакталып каза болгон. Кылмышка шектүү 29 жаштагы Элеман Жаңыбай уулу колго түшкөн. Бирок шектүү тараптын жакындары Элеман эркектер тарабынан зордукталып, өзүн коргоо үчүн көп кубаттуу үйдөн секиргенин билдиришти. Өлүм менен коштолгон окуя болгон үйдүн ээсин бул кылмышта жоопкерчилигин кароо талабын коюп келишет. Бул окуя ушул жерде мынау иним экинчи кабаттан өзүнүн өмүрүн немеге салып туруп, тобокелге салып туруп, ушул жерден өзүнүн өмүрүн тобокелге салып секирген. Эми караңыздар, бул жерден менин иним башы менен түшүп өлө турган болсо, ким жооп берет биринчиден? Аны ал жака сайга таштап койсо эмне болот? Аллах субхан таала чексиз шүгүр мактоолор болсун, менин иним бир өлүмдөн калды. Биз ушуга чейин сабыр кылдык, чыдадык, жыйынтыкты күттүк. Соттук отурумдарга баарына катыштык. Акырында бүт экспертизанын негизинде менин инимде эч кандай далилдер жок. Экспертизанын негизи боюнча экспертизага таянсак, анын далили жок. Бизге ким өлтүргөн, кандай өлтүргөн мыйзам чегинде алар иликтеп алсын. Жалпы элдин талабы мыйзамдуулук орносун, акыйкаттуулук орносун. Ушундай нерсеге жолугуп калганына таң калып атабыз да. Бунун мындай деп жала жапкандыгы Элеман үчүн натуру. Мындай ишти кылбайт ол. Өмүрүндө мындай нерсени кылган эмес. Булардын ата энеси, тууган уругу бардыгы эле биздин жаныбызда жашаган адамдар. Бардыгы эле мына эл катары эле жакшына жүргөн адамдар, ондой бир жамандыгын көргөн эмеспиз. Мына канча жылдан бери коңшу болуп отурабыз. Шектүү бачабаздыктан курмандыгы болгонун айткан жакындары жана коңшулары эркектердин бул аракетин коомдо токтотуу талабын дагы көтөрүштү. Аймактын имамы бачабаздык ислам дининде кечирилгис күнөө экенин эскертип, бачабаздыкты коомдо жектөө керектигин айтты. Эркек менен эркектин мындай жыныстык карым-катнаш караш албетте шариятта чоң күнөө, арам. Бул нерседен сөзсүз түрдө кайтарылышы керек. Ошон үчүн биз дайыма ошол адамдарды, жаштарыбызды туура жолго, жакшылыкка чакырып кетебиз. Албетте бул ошол бачабаздык же болбосо гей эркек менен эркектин жыныстык ошондой жамандык нерсеге барышы бул өтө оор жаман маселе. Ошон үчүн мындан сөзсүз түрдө шариятыбыз муну эң чоң оор күнөө деп эсептейт. Арам, жакшы эмес. Булундай болгон жерлерге ошол Куранда дагы ибраттуу окуядан эле биз айта алабыз. Лут алейхиссаламдын доорунда ошол коомго жамандык түшкөн, бүт жер менен жексен болгон, бүгүнкү чейин калдыктары бар. Албетте ошон үчүн бул бачабаздыктан мүмкүн болушунча оолак болуп качыш керек адам. Батирдеги адам өлүмүнө шектүү Элемандын зордукталышы боюнча экспертизанын алгачкы корутундусунда далилденген. Арадан 3 ай өткөндөн кийин экинчи жолу экспертиза дайындалып, геморрой өнүкөт оорусу болгон деген жыйынтык чыгарылган. Шектүүнүн жакындары буга ынанбагандыктан бүгүнкү күндө комиссиялык текшерүү жүрүп жатканын милициядан кабарлашты. Ал эми кылмышка тиешеси бар делген үйдүн ээсинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Эске салсак, буга чейин парламентте бачабаздарды бычуу сунушу көтөрүлгөн болчу. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.